2017 жыл адеп, акылак жана маданият жылы деп жарыяланды. Азыр заман өзгөргөн. Өзгөргөндүн көзгөргөн кезде азыркы 4-5 жашар кичинекей балдардан тарта чоң ата апаларга чейин уюлдук телефон, интернет менен пайдаланып, замандын талабына ылайык азыр калктын көбү интернет аркылуу буюмдарды үйдө отуруп сатып алып, жаңылык, кино, мультфильмден тарта бардык кызыктыруучу маалыматты интернеттен издеп, интернет менен ооруп өзгөчө жаштар жипсиз байланып калган кезде кыркууктай бир түндүккө кыргыз элинин башын бириктирип, душмандардан коргогон, кыргыз элинин жерин сүйүп, калктын келечегин ойлогон Манас Баатыр тууралуу кыргыз элине, жаштарга гана эмес бүтүндөй дүйнө жүзүнө кыргыз кандай улуу, салтын санатын сактаган нарктуу, барктуу эл экенин даңазалап, кыргыздын тарыхын, манасын китептен тышкары интернет аркылуу жайылтууну көздөп, Манас эпосу деген сайт ачып, кыргыз жаштары батышты туурап бирок тарыхка суусап турган кезде кыргыздын келечегин ойлогон жаштар бар экени албетте сүйүнтөт. Ошол Манас идеологиясын, идеясын ушу элдерге, балдарыбызга, балдардын балдарына дагы берген максатында жасап баштадым эле. Бишкек боюнча эле 450 000 киши Facebook'та отурат да, соц тармактарда дегенде. Эми күндөн күнгө аны дагы көбөйүп келатат. Биздин өзүбүздүн чыныгы баатырлар бар да, Западта болсо аны ойлонуп өздөрү жасап чыккан да. Биздики аны жаратуу керек да. Адеп жылы депчи. Адам болуу керек деген сыяктуу. Анан ошого дагы биз ошо элге ошо Манас аркылуу тартуулай эле дегенбиз да, ушул идеяны. Кыргыздын манасын билип, ар бир кызыккан суроого бат жооп алуу ыкмасы бар. Биздин келечегибиз болгон жаштарды патриоттулукка, мекенди сүйүүгө болгон сезимин курчуткан бул Манас эпосу сайты. Маданияттан туу чокусу болгон Манас эпосун жаштарга сиңирүүдө мунун ролу чоң болот да. Анан бул жерде эң негизгиде ошол Манас идеясын жайылтуу болуп эсептелип атат. Тарыхты канчалык көп билсең, эртеңки келечегиңди андан көбүрөөк көрө билесиң. Чындыгында кыргыз эли баатырларга, дүйнөнү дүңгүрөткөн акындарга, элин сүйгөн асылдарга бай элбиз. Элибиздин 90%-нан көбүрөгү интернет менен пайдаланып калган кезде, кыргыздын келечеги болчу жаш улан кыздарыбызга тарбиясыз чет мультфильмдерден алыстатып, эртеңки келечекке чоң пайдасы бар. Кыргыздын баатырларынан мультфильм тарталы деген ою да бар. Биз өзүбүздүн бир комикстерди чыгарып, ушу элди кызыктыра алып атабыз. Ушул комикстин аркасынан бул биринчи этап болуп атат. Комикстин аркасынан экинчи этабыбыз бул анимационный мультфильмди ушул Голливудтун деңгээлиндей жасап, анан бул жылы тартуулайлы деп атабыз, ушу жылдын аягында. Кыргыздын тарыхын, сан жырасын сүйүп өскөн жаштар ар дайым терс жолдон алыс болуп, көкүрөктөн намыс болуп, батыштын туура эмес агымына акпастан, элин жерин сатпастан кыргыздын келечегин гүлдөтөт деген ишеним көп. Азамат Бектурганов, Азиз Абдулдаев, Шермат Досмонбетов, Кутман таң көрсөтүүсү.